Morenim hamamdı, koyunun apatamdı. Gelek benim elde yaşarım. Gelgenime ökünüp, gede turup sinip, metroda jüremmiş külüp. Oң жағына қачсам бы, сол жағына қачсам бы, милициялар мени тажатты. Жұмыш болса келейін, ылға бассам іштейін, мақсатыма қачан. Так, ассалаумалейкум туғандар, ассалаумалейкум жамаат. Билетті алып қойдым Москваға. Билетті алдық, кеттік. Мынақта айтып. Так, туғандар, Москваға билетті алдық. Машина не болды шақа дегендерге Матизді азыр айтып беремін. Жігіттер мына қарағыла. Деп алды, полный бүтіріп қойдым. Іштерді бүтірдім, стройка үйді ішini бүтірдім. Тияқта стяжканы бүтірдім. Короче, стройканы бүтірдім да. Ушундай мына погоданы карагыла, мына өтө сонун, өтө мощный. Жашоо кайф да. Мына огородду карагыла. Өтө мощный тугандар. Мына мышок не дейт, мына мышок. Өзүм жасагам муну үйгө. Турник бар, тиякта ажырмайна кылса болот. Үйгө жасагам. Ана мынерде билесиңер го тугандар, бул маленький сварочный цех мен ишханам дейби, ушул жерде нантабар жерим. Бул жерде тазалап, полный инструменттерди алып чыгып, алып кирип, мына ошол жынаштырып, эми Москвага билет алып койдук тугандар. Кетип атам. Ошого бар жок тазалап, девалды бүтүрүп, стройкалар бүтүрүп, эмсекин Москвага айдайбыз жигиттер. Кыргызстанда 38 градус ысык болуп атат жигиттер. Эшикке чыксаң копченый болуп каласың. Өтө чыдап болбойт. Мына карагыла. Мына карагыла. Не дейсиңер? Жарымы ак, жарымы кара. Тугандар өтө сонун. Огородду карагыла. Дагы азыр айтып берем. Камера тартып келеби? Дагы азыр мынерде кичине стройка жумуштары калган, аларды Москва барып, анан уста салып коебуз. Кет үйгө кирип айтайын да тугандар. Стройкаларды бүтүрдүк, бар жокту бүтүрдүк, эмсекин сапар карып атат. Биз да элге эл катары окшоп кичине иштейли. Тапкан акчаны уже. Тугандар, силерге айтып өтүп кетейин. Таксопарк эксперт бак ушул жерден номерин калтырып коюм, WhatsApp'тан жазып, чалып, ушул таксопарк менен чогуу иштесеңиздер болот. Кыргызстандын ичинде любой жерден сиз Яндекс таксиге улап берет. Экономдан баштап бизнеске чейин. Таксопарктын услугасы ар бир заказдан 4 сом, либо 2%, либо күнүнө 55 сомдон тугандар. Выбирайте өзүңүз кыласыз, кайсы услуга сизге жакса. Жигиттер, таксопаркта бонустар бар, первый друга. Досуңуз алып келсеңиз, сизге балансыңыз деген 1000 сом соп берет. Короче, көп услугалары бар. Тапкан акчаны жигиттер иштетип уже полностью 1 сом акча калбады, чөнтөктө бар жокту иштетип түгөтүптүм дейби. Эми жигиттер мындай болуп атат. Эми силер менен кичине сүйлөшөйүн, айнекти жаап туруп. Короче, уже сапар карады жигиттер, Москвага билет алып койдум. Дагы бир жолу мына. Короче, билет алдым да, мынантип берет экен. Билетти алып, канчанчысына алдың шаха дегендерге. Жакында Москвага барам, ошондо билип аласыңар, азыр айтпай эле кое берейин. Билетти алдым жигиттер, машина не болду шака дегендерге. Тугандар, машинаны өткөндө билесиңер, Матизди сатам деп киргизгем. WhatsApp толуп кетти жигиттер, өтө көп адамдар 150 миңге бер, 200 миңге бер, 180-ге бер дегендер өтө көп болуп кетти. Эми мен мына видео тартып, мени тугандарым, тааныштарым көрөт дейм, по-любому көрүп турушат да мени. Ошого YouTube'га чыгарышым менен өзүм бөлөлөрүм чалып, шаха мага таштап кет, машинага мага эле бер дегенине Матизди. Видеону көрүптүр да, көрүп. Не машина сатып атасыңбы, бизге эле айтпайсыңбы? Биз эле алып коебуз, биз эле алып коет элек деп.
Мен айттым да мен биринчи YouTube'га чыгарам. YouTube'дан ашып калса анан силерге айтам деп. Сен шака кел сүйлөшөлү, мен алып калайын машинаңы деди эле. Барып машинаны сүйлөшүп, наличкеге өткүзбөдүм жигиттер, наличке берген жок. Вукупка бердим, 10 айга 240 миңге бердим жигиттер. 240 миң 10 айда берет. Машина 20 миң берди, калганын 10 айда берет. Кече билетти алдым. Стройкалар бүттү, дагы калды стройка, жумуш түгөбөйт, бул стройка түгөбөйт. Ошо акча түгөндө да барып иштейм, Москвада кичине тирилик кылайлы биз эл катары биз деле. Эмнеде болгон акча, иштеп келген акчанын баардыгы кетип калды уже. Машина аманат тапшырдым жигиттер, машинаны өткүзүп бердим, уже пешком жүрөм азыр. Пешком эле машинаны өткүрүп, калиттер, документтер полный бар жок тапшырып, 240 миңге 10 айдын ичинде март акчаны алам. 220 миң алам, 20 миң берди. Кутулдум машинадан, эми барып Москвада өзүм бөлөлөрүм ишеничтүү адамдарга бердим. Машинаны тапшырып, барып эми Москвада таксиди кылып, кичине акча таап, иштеп, элди кызматында элге жардам кылып, кандайдыр бизде пайдабыз тиет да Москвада по-любому. Билгендер билет. Иштейли эми жигиттер. Вообще мына эшикке чыгып болбойт туугандар, эшикте жаман суук. Суук дейм. 38 градус ысык болуп атат жигиттер, өтө страшный ысык болуп атат. Чыгып болбойт. Ошондой жумуштар бүтүрдүк, сапар карады. Анан жигиттер дагы эми кетип атам да, эми мына Москвага кетип атам, эми барып таксиде иштейм, Москвада такси кылам, акча табам дегендей. Анан билесиңер, мен группам бар эле WhatsApp'та, Шака Москве деген группа бар. Ал группада ошо бири-бирибизди түшүнбөй ал группаны жабып, группа иштебей калып, азыр канча адам бар билбейм. Группаны ссылкасын комментарийде калтырып коем. Ошол жерде группага кирип, эми таксиде иштейм да, барып аз такси кылам. Ошого жардамдар, кимге жардам керек, машинасы кыйналып калгандар или таксиде кандай документтер, короче, полный общение ошол группада болот. Группаны ачып коем туугандар. 200-300 адам болсо керек. Көптөн бери группа иштебей атат, точно билбейм, айта албайм. Группаны комментарийде коюп коем, ссылкасын кирип, ошол группада таксисттер баардыгы ошол жерде общение, короче, документтер, жардам, короче, любой тема, короче, такси боюнча. Ошондой группаны ачып коеюн. Москвага барам деп, Москвага барсак сүйлөшүп турабыз, бири-бирибизге жардам кылабыз, кыйналгандарга жардам кылабыз, ошондой. Эми сапар карады, кетели, группаны ачып коем жигиттер. Кирип, WhatsApp группада сүйлөшүп, общение кылып турөлгүлө, мен деле ошол жерде жазам, видеолор жөнөтүп турам, жаңылыктарды жөнөтөм, эмне кылып жүрөм, каяктамын. Если что, поездканы Кыргызстандан Москвага чейин поездка тартабыз. Кандай жетип алдым, кандай болот, барганда машинаны алып, анан сразу жумушка чыгабыз. Таксиди тартам барып, кандай документтер, кандай эмнелер, кандай болуп атат жумуш, эмне жаңылыктар Москвада, ошоларды тартам да барып. Ошондой. Кыргызстанга чоң рахмат, Жалал Абад, Базар Коргонго чоң рахмат. Мына эс алдым, дем алдым, от души бар жок сонун болду жигиттер. Чоң рахмат Базар Коргон шаарына. Сонун дем алдым жигиттер. Эркекче айтайын, сонун дем алып, эс алып, жумуштарымды бүтүрдүм, айландым, короче, барбаган жерим калбады, жебеген нерсем калбады, бар жокту жеп, бар жокту көрүп, Базар Коргондо уже кайфты сүрдүм жигиттер. Эми Москвага барып, кайф кылып иштейбиз. Ушундай. Жагында Москвада жолугабыз жигиттер. Кеттик болбосо, ассалам алейкум туугандар. Такси байкелер, баарыңарга ассалам алейкум. Мен таксистер көрөт го. Ошондой бир акыркы видеоду тартып коеюн деп атам Базар Коргондо. Может, ушул видео Базар Коргондо акыркы видео болот жигиттер. Акыркы видео болот Базар Коргондо, дагы качан тартам. Базар Коргондо мына канча видео тарттым көрдүңөр, канча жүрдүм ушул жерде, кайф кылып мына. Бул видео Базар Коргондо акыркы болушу мүмкүн. Эртең Москвага кетебиз кудайга. Эртең 2-3 күндөн кетебиз да. Базар Коргондо акыркы видео тартып коеюн деп силерге бир связь чыгып койдум жигиттер. Эс алдым, дем алдым, бар жок сонун болот жигиттер.
Ана шаха, ушул нерсени көп жазып, шаха өткөндө дагы тико менен алдадың, Москвага чыгам деп, бул дагы еще алдап атасың, Матиз менен чыгам деп. Жигиттер оңой эмес экен да. Просто мен машинамдын хозяйыны бөлөм, ал Москвада. Ошону атында да, андан доверенность ал, оформление кыл, өтө көп проблема болуп кетет экен. Мен ойлодум эле да, мен ушул жерде эле сразу алинде кылып оформление карап, короче, кетип калам деп ойлодум эле. Ойлоп карасам, проблема көп экен, өтө страшный экен, бар жок. Ошого жигиттер капа болбогула, болушунча мен алинде кылдым, аракет кылып көрдүм. Эми кыйын экен да. Документтер кылып, Москвага Матиз менен айдап өтө алинде экен. Кийингисинде кылабыз жигиттер. Окшошпой калды бурунусузда. Анан айттым го, мен жигиттер 10.000 подписчик болсо жолго чыгам. 10.000 эмес, 9,5 мың болбоду го. Эч ким подпискадан баспады. Наоборот, баарды жамандап жазды. Шага андайсың, мындайсың деп. Мен ойлодум эле, Матиз менен 10.000 подписчик болсо адамдарга интересно болот, жолго чыгам, жакшы болот. Элге кызыктуу видеолор тартам деп ойлодум эле. 10.000 эмес, 9,5 мың болбоду жигиттер. Мен дайым айтам го, бизге мына эми мен деле почти 10.000 9,5 канча болсо да, эми адамдар көрөт го. Мен эл колдоп атат, көрүп атат турабы. Мен деле элдин кызматында болбосо деле эл менен чогуу жүрөм да. Мен эл көрүп атат, кандайдыр Москвада пайдабыз тийген элге. Эми өзүм блогерде айта албайм, эми кандайдыр мындай видео тартам да. Эл бизге видео тарткандарга, эми блогерлерди айтып кое берейин. Блогерлерге мен айтам го, жигиттер, көп айтып келем ушул нерсени. Блогерлерге просмотр, лайк, комментарий, ошол жетет, ошол нерсе жетет, туугандар. Силерден айтам го, мен комментарий, просмотр, лайк и видеоду башка такси группалары менен бөлүшүп койгула деп айтам дайым, жигиттер. Ошол жетет мага. Силерден акча сурап, жалдырап чыгып, болбосо не дейт, жардам берип койгула, мындай кылып койгула, андай кылып койгула деп чыкпайм го, жигиттер. Болушунча ушундай видеолор тартып, мен айтам го, жигиттер, мен акча иштеп атам YouTube'дан. Мен базары жок акча иштеп атам. Ар бир видеом чыккан видео акчага чыгат да. Неге? Мен таксопаркты реклама кылам го. Ошол эксперт паркты реклама кылам, Москвада таксопарктарды реклама кылам. Ар бир чыккан видеодо реклама алам. Ошол рекламага мага ар бир видеого акча төлөйт. Ошол мага жетет. Баягындай көп акча керек эмес, туугандар, мага. Мага силерден подписка басып койгула, эчтеке кетпейт. Бесплатный, жигиттер. Подписка, лайк, комментарий, видеоду башка таксист группалары менен бөлүшүп койгула. Поделиться кылып, все, ошол жетет, жигиттер. Силерден жалдырап, андай мындай акча сурап, жардам бер. Мен мына душам андай чыдабайт андай нерселерге. Ушундай кана катталып колдоп, мындай жакшы сөздөрдөн, болбосо жаман сөздөрдөн жазып койсоңуздар, мен деле мындай мотивация болуп, Кыргызстаным колдоп атат деп мындай дуктан берсеңиздер, мен деле жүрөм да, жигиттер, видео тартып. Мынантип адамдар дуктан бербесе, жаман жазып, лайк баспаса, каналы катталбаса, конечно, биз деле уже желание качып, адам эл колдоп атат го, андай болуп атат, мындай болуп атат деп мен деле желанием качат да. Анан жигиттер көп айтып калыптыр, Шаха, сен не последний видеолоруң, 2-3 видеолоруң эски видеолорду киргизип атасың дегендерге. Жигиттер, эски видеолор киргизгеним себеби Кыргызстанда мен видео тартканы вактым болбой атат. Мына жумуштар, стройка тиякпай, той-пой дегендей өзүм жумуштарым бар да, ошолор менен успеть этпей атам. Мен ар бир аптада 2-3 жолу видео чыгарып турушум керек да. Мен договорум бар, таксопарк эксперт менен договорум бар. Эски видеолобу, жаңы видеолобу, ар чыккан видеома мага акча төлөйт. Эксперт парк. Ошон үчүн эски видеолорду скачать этип коюп атам. Капа болбоңуздар, болушунча эми мен деле видео киргизип жүрүшүм керек да. Видео киргизбесем мен таксопарк менен договорум бар. Ошондой бир аптада 2 жолу, 3 жолу киргизип турсам, мен ар бир чыгып аткан эски болобу, жаңы болобу видеома мага эксперт парк акча төлөйт. Ошон үчүн эле, жигиттер, мен мына болушунча эле видео тарткан, баягындай простой эле адамбыз да.
Баарыңарга чоң рахмат. Эски видео эми кудасы чыкпайт bundan кийин, потому что Москвага кетип атам, жаңылыктар татам, жаңы видеолор татам. Бул жерде просто Кыргызстанды успеть этпей калдым да, ошо эски видеолор скачать этип YouTube'га жүктөп койдум, чтобы договорум бузулуп калбасын деп, ошол договор менен иштештим чугандар. Ар бир чыгып аткан видеома мен эксперттен алам да акча. Көп акча албайм мен, жашоого ham жетпейт ал акча. Тириликке кичине жетип турат мындай супу тияк бияка бензинге. Ошондой. Көп ойлойт, сен дейт акчаны кырып атасың. Партап элек анча жигит. Аны блогерлер өзү билет, чоң акча эмес ал. Бензин, супу, все жетет, түгөйт. Ошон үчүн мен тез эски видеолорду, жаңы видео тез тартып туруп атам да, чтобы мен ар чыккан видеома акча алам. Ошондой эле. Болушунча колдоп койгула силерден, лайк, комментарий, поделиться, ошондой кылып койсоңуздар. Все. Короче, жигиттер көп сүйлөбөйүн. Москвада жолугабыз. Кудай калса кийинки видео Москвада болот жигиттер. Баардыгыңарга чоң рахмат. Кыргызстан, Жалал Абад, База Кургонго дагы чоң рахмат. Ошончо эс алып